Кыйындыктоочу сөздү биздин лидерибиз Эркин Кыргызстан партиясынын төрагасы Турсунбай Бакир уулуга беребиз. Чоң рахмат, урматтуу. Кейін кетіп отқандай бірге пұтыңармен басып кеткілі бар мұсылға таштайыз Израиль желегіні. Қымбатты мамы мұсылмандар, мен сүйінгөнім, ұшу бізде еліміз қайды керемес екен. Ұшу президенттен баш болып, УКМК, ішкі істер министрлігі бары рұқсат беріп митингке. Ана ұйыштырушылар ұшу жас жігіттерге тапшырдым ле, малатсы, мына азаматтар. Бақыт енем, жана бұл жерде жаш мұсылман жігіттер бір тобы бар. Ұшу бары өз демілгесіне ұйыштыру. Ушундай нерсени кылганыбызга мен сүйүнөм. Анткени мурдагы СССРдин территориясында бир да республикада 15 республиканын бирөөндө болуптур. Только биз кыргыз мусулмандары ушул үлгүнү көрсөтүп атабыз. Алла Таала мына карекедер айткандай, дуа кылгандай, дуабыз кабыл кылсын. Израиль шерменде болуп жеңилсин. Израилди колдогондор да шерменде болсун. Палестина жеңсин. Такбир! Негиз айтып кеттиңиз ошол постсоветтик мамлекеттердин ичинен Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан деле болуп атыптыр. Ошол тууралуу кайталап айтып кетесизби? Өкүнүчтүү, бирок негедир Совет Союзу ураганына 30 жылдан ашса, şu 70 жылда ушунча атеистерди айдап коюшуптур. Алар башчы жакта жаш балдар өлөбү, аял кишилер өлөбү, улгайган адамдар өлөбү, кайдыгелик бар да. Же болосо ун чыкпай отурушат, же болосо чык десең келишпейт. Ошондуктан биз башка мамлекеттерге карабай дайыма Кыргызстанда өткөрөбүз. Ушу менен биз билбейм, бир 10-чу жолу өткөрүшүбүз окшойт. Бүгүнкү күндө элге рахматым айткым келет. Өзүңөр көрдүңөр. Буягы Баткен, буягы Чүй, буягы Талас бүт бар жактан келишти элдер. Мусулмандар келип, өзүнүн колдосун көрсөтүп, анан Кудайга шүгүр, муфтияттан биринчи жолу ошо катышып биздин митингтерге өз каракелер келип Куран окушту, дуасын беришти. Бул эң чоң жакшы нерсе. Анан коомдук уюмдар, мына биз көрдүк бүгүнкү күнү депутаттар да келип атты, коомдук уюмдардан келип атты. Коомдуктарда мен силерге белгилеп кетейин, бул журналыны. Мариям Карнаш келип эсеп кысабынын номерин айтты. Бар сөзүм айтканда элдер көп айтып аттылы, каяка акча биз салабыз деп. Мына бүгүнкү күнү чечилди маселе. Бу Кудай буюрса ким азык түлүк, медикамент, кийим-кечек жардам беремизби? Мына Бакыт Мойдонов кайрылсын. Ушу Мариям, ушу бакыттар, ушу Кудай буюрса уюштуруп, Палестина түз жеткирет деп бүгүнкү күнү митингди ушуну жарыяладык. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан дайыма митингди айтып атканда биз жыйынтыгын карашыбыз керек да. Пайдалуу болобу деп туруп. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, мына өткөндө биринчи жолу 21 октябрда бүгүн болсо көбүрөөк уюшулган болду. Ушу максатыбыз негизи. Биз алыста болсок да, Палестина менен чек арабыз жок болсо да, ушул алыс Кыргызстандан туруп алып туруп, аларга колдоо көрсөтүү. Биринчиден дуабыз кабыл болсун Алла Таала тарабынан. Экинчиден болсо жардамыбыз түз колдоруна тийсин. Үчүнчүдөн болсо башка элдерде көрүп, өзгөчө мусулман элдер, мына кыргыздар колдоп атыптыр Палестинаны алыс болсо да, биз да колдойлу деп, ушу биз башкаларга өрнөк болойлу. Ушу максатта өткөрдүк митингди. Кыргызстандын коопсуздугуна терс таасирин бербейби? Жөөт мектептердин Бишкекте ачылышы, же Кыргызстан боюнча ачылышы? Элчиликпи, же эмнеси? Мектептердин ачылышы. Сиз айтып аткан мектеп боюнча мен өз пикиримди айттым, социалдык желилер аркылуу. Бул мектеп жабылыш керек. Анткени сыртынан баштап эле жөөттөрдүн сионисттик режимдин символикалары турат. Давид жылдыздары турат. Терезе болобу, дубалы болобу. Экинчиден болсо ичинде окуп аткан кыргыз балдарды, кыздарды алар жөөттөрдүн жарандары катарында үйрөтөт экен. Ушу жөөттөрдүн патриотизмин үйрөтөт экен, гимн ырдатат экен. Анан мындай мусулмандар менен согушуп атканда, палестиндерди кырып атканда, булар бул жерден толук колдоп беришет экен. Уят шерменде нерсе бул. Баш сөзүм айтканда бул нак биздин өлкөдөгү шпиондор да. Ошон үчүн биз мусулманбыз, алхамдулилла. Биз өкмөткө, президентке, жогорку кеңешке кайрыла берели, мэрияга кайрыла берели, өзгөчө билим берүү министрлиги мындай мектептер жабылыш керек. Бул Кыргызстан мектебинде кыргыз гимни ойлоnuş керек. Кыргыз патриоттор буякта тарбияланыш керек. И биз мусулман өлкөбүз, биз мусулман дүйнөсүнүн активдүү мүчөсү болушубуз керек. Буякта болсо биз мусулман өлкөбүз деп туруп, буякта жөөтүп гимн ырдатып атса Израилдин, башкача тарбия берип атса биз кайер мусулман. Ошон үчүн мен дами жол талап кылам, ошо мектептер жабылсын. Забор побору менен жана Давид жылдызы менен баары жанчылсын жок болсун. Израиль кандай Палестинада жанчып атат, талкуулап атат, бул мектеп фундамент кичине ушуну талкалап салыш керек. Рахмат сизге, Алла разы болсун.